талак айтуу сөзү же талакты айтуу бул жөнөкөй эле нерсе эмес. Мындай тамаша азил көрбөш керек. Биздин коомчулукта ошол ажырашуу маселени же болбосо талак сөзүн айтууну өтө жеңил көргөн адамдар бар. Биздин динибизде ошо үй бүлөгө ушунчалык кылдат мамиле кылуу керек. Талак айтуу сөзү же талакты айтуу бул жөнөкөй эле нерсе эмес. Мындай тамаша азил көрбөш керек. Талак эгер ошол эркек адамдан айтылган болсо, бул түштүү деп эсептелинет. Ошондуктан талак айтууда кээ бир адамдар түшүнөт, талак ажырашам десе сөзсүз түрдө 3 талак алыш керек деп ойлойт. Жок, бул туура эмес пикир. Жаңылыш пикир. Ошондуктан мына бир чыр чатак болду үй бүлөдө. Биз ошону эмнеден чыкты? Ошол үй бүлөдөгү аял жубай ошону чечкенге аракет кылыш керек. Жок, маселе андан да оор татаалдашып кетти. Анда ошол сөзү өтө турган адамдарды ортого салып, кандай бир деңгээлде ошол маселени чечкенге аракет кылыш керек. Аял эркек ошо жубайлар баш кошкондор эмне кемчилик ката болуп атат, кимден болуп атат, ошону оңдоп түзөп, үй бүлөнү дагы мындай туура багытта алып кетүүгө аракет кылыш керек. Анан мен азыр ошо айтканымдай ажырашуу бул тез эле. Ошондуктан мындай туура багымда мындай чечимдерди кабыл алуу керек. Дароо 3 талакты айтуу бул өзү күнөө. Ошондуктан таптакыр болбой калды жашоо. Ошо жубайлардын баш кошкондордун. Биз ажырашабыз, мына биздин акыркы чекитибиз ажырашуу болот десе, ошондо бир эле талак айтуу жетиштүү. Анан баягы бир талак алгандан кийин бир канча убакыт өтпөй өкүнүшөт. Мен туура эмес кылыптырмын, менен баягы ката кетиптир, жанагы тигинен ката кетиптир. Жок, ортодо балдар бар экен, биз чогуу жашайбыз десе, мүмкүнчүлүк болот, кайра никени жаңыртып, жашоону уланта берет. Ал эми дароо жанакындай 3 талакты айтуу бул күнөө, ошол эле мезгилде бул талак түшүп калат, ошол эле мезгилде кайра мындай никени жаңыртуу бул баш кошкон адамдын ортосунда мындай болбой калат да.